Айсулунун өлүмүнө шектүү мурда кайсы беренелер менен соттолгону айтылды. Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга коюлган чектөө алынды. Бүгүнкү күндө шайлоочулардын саны 4 миллиондон ашты. 17 жаштагы кызды зордуктап өлтүрүү окуясы коомчулукта кеңири талкууланып жатканына байланыштуу Жогорку сот шектүү катары кармалган жаранга карата мурда чыгарылган өкүмдөрү боюнча түшүндүрмө берди. Расмий маалыматка ылайык 2006 Бишкектин Октябрь райондук соту аны тоноо кылмышын жасаган деп таап, мамлекет пайдасына 5000 сом мөлчөрүндө айып пул төлөө жаза чарасы дайындалган. Андан кийин 2016 февраль айында ошол эле сот аталган жаранды адам өлтүрүүгө аракет кылды деп таап, күчөтүлгөн тартиптеги абакта 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок ошол эле жылдын май айында Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясынын өкүмү менен Октябрь райондук сотунун 2016 жылдын февралындагы өкүмү өзгөртүлгөн. Жаңы чечимге ылайык шектүү каракчылык кылганы үчүн мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылга жана адам урдоо боюнча 3 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыш жаза кодексинин 59 беренесине ылайык кылмыштардын жыйындысы боюнча акыркы жаза катары мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыратуу дайындалган. Калган бөлүгүндө өкүм өзгөрүүсүз калган. Аталган жаран сот тарабынан дайындалган жазаны толук өтөгөн деп айтылат маалыматта. Бүгүн саат 9:00 Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга коюлган убактылуу чектөө алынды. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Белгилей кетсек, күн мурун Төө ашууда кар жаап, бороон болуп жатканына байланыштуу саат 16:30 тарта оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилген. Номер 9 жол тейлөө ишканасы аймакты толук көзөмөлдөп, кар эритүүчү заттарды себүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кыргыз-Түрк Манас университетинин ишмердүүлүгү менен таанышты. Анын жүрүшүндө министр заманбап лабораториялар менен жабдылган инженердик факультет, табигый илимдер факультети, ветеринардык факультети жана агрардык факультеттин ишин көрүп чыкты. Бул жерден студенттер тамак-аш жана химиялык инженерия, биотехнология, ветеринария, өсүмдүк өстүрүү, биология, өсүмдүктөрдү коргоо жана айыл чарбасынын туруктуу өнүгүүсү үчүн маанилүү болгон башка багыттар боюнча билим алат. Төрөбаев окуу жайдын эмгек студенттерге министрликтин негизги 5 багыты боюнча маалымат берип, илим жана билим алмашуу агрардык секторду өнүктүрүүнүн негизги факторунун бири экендигин баса белгиледи. Бүгүнкү күнгө карата шайлоочулардын саны 4 миллион 287 миң адамды түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдиргендей, президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга ылайык Кыргызстан 30 шайлоо округуна бөлүнгөн. Жогорудагы шайлоочулардын санын 30 округка бөлсө, орточо эсеп менен бир районго 142.900 шайлоочу туура келет. Райондорду түзүүдө сөзсүз түрдө географиялык компоненттер эске алынган. Мен жогоруда белгилегендей, райондордо шайлоочулардын саны ушундай болушу керек. Бирок биздин өлкөнүн парламенти кабыл алган конституциялык мыйзамда плюс-минус 20% чектөө чеги бар. Бул эреже географиялык жайгашууну эске алуу максатында киргизилген, деди ал. Шайназаров Кара Суу районун мисал катары келтирди. Анын айтымында бул райондо шайлоочулардын саны болжол менен 250 миңге жетет. Ошондуктан Кара Суунун айрым айыл аймактары, Чоң Алай жана Аравана райондорунда, ал эми кээ бирлери Өзгөн районуна кошулат. Бишкек шаарында дагы дал ушундай эле ыкма колдонулган. Бишкекте кызга карата майда бейбаштык кылган жаран кармалды. Октябрь райондук милициясы билдиргендей, 1-октябрда социалдык тармактарда мониторинг жүргүзүү учурунда 7 апрель көчөсүндө жайгашкан ресторандарда белгисиз адам кызды тээп кеткен видео табылган. Бул окуя маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки иликтөө иштери башталып, жыйынтыгында майда бейбаштык боюнча 30 жаштагы киши кармалган. Учурда ал райондук милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кармалды. Бишкектин борборунда мыйзамсыз курулуш токтотулду. Курулуш министрлиги билдиргендей, Абдрахманов көчөсү 176 дарегинде текшерүүнүн жүрүшүндө көп кабаттуу үйдүн 1-кабатында курулуш монтаждоо иштери тиешелүү уруксат кагаздары жок жүргүзүлүп жаткандыгы аныкталды. Ошондой эле объектинин белгиленген тартипте багытын алмаштыруу боюнча уруксаат албагандыгы бул шаар куруу нормаларынын бузуу болуп эсептелинет. Натыйжада курулуш иштери токтотулуп, жооптуу тарапка укук бузуулар жөнүндө кодексинин 144 беренесине ылайык 23 миң сом мөлчөмүндө административдик айыптар салынды. Мындан тышкары бузулган эрежелерди жоюу жана тиешелүү документтерди тапшыруу боюнча көрсөтмө берилди.